Чикаго, Чикаго. Мен деген азыр жанагы Чикагонун түштүк тарабы деп айтылган Саутсайд деген жерде жүрөм. Азыр маякта бир жакшы бир жер бар. Кадимки эле Мухаммед Али бар го, мушкер атактуу. Ошол Чикагодо жашап кеткен. Көп жыл мурун. 60-жылдар бекен, 70-жылдар бекен жашап кеткен да. 70-тин аягы бекен эстелбей жатам. Бир карап коеюнчу. Ошол жашаган үй бар, аябай жакшы үй, жагат мага. Аябай чоң үй. Анан ошол үйгө жакын Мухаммед Али өзү баш көз болуп акчасын дагы бөлүп берген бир мечит бар азыр мына жерден көрсөтүп коеюнчу аны. Мына сол жакта мунараны көрүңөрбү? Мондай мечит бар сыртынан караганда. Мен азыр ошо үйгө биринчи барып кетейин. Ушундай татынакай мечит бар. 47-көчө менен могул көчөнүн кесилишинде. Woodlawn. Бул жер ошо Хайд парк деп аталат бул район. Мен 47-көчөдө турамбы, 47-көчө. 51-көчө менен кайсынын кесилишинде Барак Обаманын үйү бар. Музей катары болуп калганбы, билбейм. Өзү келгенде кирбесе, аякта дайыма полицейский турат да. Мына ушул көчөдө Мухаммед Алинин үйү бар. Азыр 49-44 беле номуру. 49-44 болуш керек эле. Жаңылбасам азыр. Жакындап калдык. Ушундай сонун үйлөр бар да бу жерде. Бар чоңдугуна. Ушундай чоң үйлөр бар. Азыр 48-20 дейт. Жакта бир Тесла турат, накай. Маякта ойлоп койгондо бир мусулмандардын эмеси окшойт деп койм, маякта бир ай жылдыз турат да. Бир көрүнүп атабы? Бир ай жылдыз турат. Эмне экенин билбейм, баягы эмелердин Nation of Islam деген бар да, биякта кыймыл бар. Ошонун эмесине окшош экен да. Ошол эле болуш керек. 49-44, каерде 49-44? Мынакей. 49-44 бор экен. Токтой берейинчи. Мухаммед Алинин үйү боол үй. Бул номурду көрсөтүп коеюн. Каяк турат мынакей. 49-44 South Woodlawn Avenue. Татынакай. Дайыма ушул жерде бир Mercedes токтоп турат да. 600 Mercedes турат, кара. Бул музей катары колдонулганбы, билбейм. Же бирөө биякта жашайбы? Эч бир кишини көргөн жок ушул жака чейин. Бир киши постоянно ушул жакта жүрөт да. Бул деле бир музей болуп калганбы деп ойлоп коем да, ичименчи. Мындай ичинен кишинин ары бери кирип чыкканын же үй бүлөнүн көргөн жокмун да. Мына ушул үй. Азыр маяктан кайрылып туруп мечитке баралычы, мечитке барып бир ичин бир сыйра көрсөтүп коеюн. Кыргыздар аябай көп барат ал мечитке. Ичинде Майкл Джексон бар. Айттым белем, Майкл Джексонду Facebook'тан көп айткам. Маяктан кайрылып кетейин. Жанагы үй моерде болуп калды кайра азыр. Те чоң үй. Барчы. Канча миллион доллар болот билбейм. Бир баасын кызыгып жазып сурап коюш керек экен. Мондай эле ушундай үйлөр биякта. Аябай чоң үйлөр. Бул жер Хайд парк деп аталат. Шуну бир кызыгып бир карап коюшум керек экен, оор экени мени. Nation of Islam болуш керек. Бул жерчи. Аябай окшошот немесе. Алардын лидери бар да, Элайджа Мухаммед Али деген. Жок, Элайджа Мухаммед, жөн эле Мухаммед Али дей бербе.
Элайджа Мухаммед деген лидер, ошонун такыясы бар да. Такыя деген топу. Ошондо ошол белги бар эле. Мен аны баягы кинодон көргөнүм боюнча айтып да. Дензел Вашингтон тартылган бир жакшы кино бар, көрүп койгула. Малкольм Икс деп аталчу эле ушундай. Малкольм Икс деген да биякта ошол National of Islam'дан чыккан. Мен китебин окугам, өзүнүн биографиясын өзү бирөөгө айтып берген да. Абдан кызыктуу. Исламды булар баягы биринчи туура эмес ойлоп жүрүшкөн болот да. Ислам бул бир гана кара терилүүлөргө келген деген неме менен жашашат да. Кийин ана Малкольм Икс ажыга барып келгенден кийин түшүнөт да. Бул деген эме турбайбы деп. Бул мечит неме жабык экен, бул мечит эмеден кийин ачылат болуш керек. Мен мечитке бир кирип коеюн дедим элем. Ладно, мен кирбей эле коеюн. Мына бул мечит. Кой кете берейин. 47-көчөдө бул жерде көбүнчө кара кишилер жашайт. Караштап коебуз биз кыргызча. Афро-америкалык расмий түрдө аталышы ошондой. Афро-америкалыктар жашайт биякта. Ошол мынакта бир брат журкап барат. Ушундай жер. Негедир ушул жакта машина аябай катуу айдашат да. Байкайм да. Тым эле жанталашып айдашат. Азыр 7 минут болду. Тиги мечитти кийин ачылганда эметейин, ал убакыт киргенде ачылат менимче. 5 убактысы менен ачылат. Саат 1-лерге жакын ачылса керек. Андан кийин куптанга чейин ачып коет, анан куптанда жабышат. Ушундай болуш керек. Биякта мечиттин баары эле ушундай. Намаз убактыларында ачык болот. 5-ден баштап ачылат негизичи. Анан эмеде, мисалы үчүн, бирок эмеде багымдаткан мен бир жолу келгем ушул мечитке. Кыштын күнү болчу. Бир 2 караш байке отурган. Чоң мындай. Буттары араң-араң бүгүлгөн. Баягы отурганда араң-араң отура албай, кыйналып бир аз отурган мисор болчу да. Так, бул жерде жаап коюптур. Таң көрө. Бияқта бир жаапсаң турбайбы? Кандай чогулуп калат? Жаапса отур бияқта. Значит, мен бүгүн буса эме да. Бүгүн эме болду даякта. Бүгүн 5-июлда. Көчөгүнүн эгемендүүлүк күнү болгон. Бүгүн 5-июль, 6-июль күнү Чикагодо эме болгон жатат. Азыр ушул моментте болуп атса керек даже. Саат канча болду? 11:13 болду, э? Мен анда мындай эле локально эле кетишим керек экен. Эмени жаап салган, жанагы көлдү бойлой кеткен көчөнү жаап салган. Эме, жанагы спортивный машиналар жарышат да. Рейскар. Ошолордун эмеси болот. Аябай даярданышты, канча бир ай мурун даярданышкан, жанагы орундуктарды коюшуп. Азыр көчөнү полный жабышты, ошол жактагы көчөлөрдү. Мен эмне деп коем, көрсө жаап салган турбайбы? Кайра кой. Дегенде локально эле кетейин. Бияктан клиент эле чыкпайт. Бирок кээде түштөн кийин чыгып калат. Биякта эме бар. Бир музей бар да. Бул жер кадимкидей эле шаар да. Даже чыныгы Чикаго ушул деп коем. Мындай шаар экени билинип турат. Неге дегенде кишилер көп басат биякта. Аны кайра тияк ортабыз азыр. Мечитке. Мечит. Ачык болсо керен делим, жабык экен баары эме. Ке мечит. Азыр мен кайсы жака түшүп кетсем? Вудлондон өттүк. Негизи 10 мүнөт деле болуп калыптыр. Каймай маяктан видеону токтотоюн дагы, дале кетейин. 10 мүнөт
болды как раз.